Гапар Айтиев атында Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Иран искусствосунун көргөзмөсү ачылды. Иш-чара Ирандын маданият күндөрүнүн алкагында Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги алдындагы маданий өкүлчүлүк менен биргеликте өткөрүлүүдө. Ачылыш аземге Ирандын Кыргызстандагы элчиси Голам Хусейн Ядигари, маданий өкүлчүлүктүн жетекчиси Абузар Тугойни жана Кыргызстандын маданият министринин орун басары Марат Тагаевдер катышты. Көргөзмөдөн Ирандын көз жоосун алып өтө кылдаттыкты талап кылган чеберчиликтин тармактары менен кеңири таанышууга болот. Алары каллиграфия, миниатюра, сырдалган эмаль, торефтика, чегерүү жана маркетри сыяктуу искусство түрлөрү. Ошону менен катар келген коноктор перс каллиграфиясынын дээрлик бардык кол жазмаларын жана сефевид кажар стилиндеги жазылган миниатюраларды көрө алышат. Иран маданияты байыркы эл экенин билебиз да. Фарфор искусствосы болсун, там сүрөт, каллиграфия вообще ал деген билесиңерби, маданияттын түрү болот. Булар деген ошо баазы жетпес, да? Көрсөңөр кандай жумуш, канча саат билбейм эми. Ал деген маданиятты сүйүү дегенди билдирет да. Адамзатта мисалы эң эски цивилизацияда эң эски маданияттын бири ошол Персияда. И бул доказательствосы. Мен өзүм бүгүн көрүп атам да, таң калып. Көргөзмөгө Ахмат Арап Архими, Хосейн Саржукиян, Рухолла Джаханбин, Сабир Сафаяттуу Иран элинин мыкты чеберлеринин эмгектери коюлган. Иран ортоңку чыгыш жана Орто Азиядагы чөлкөндөгү тарыхы абдан терең жана ар тараптуу маданияты бар өлкө. Ирандын ошол көп кырдуу маданиятынын бир бөлүгү бул жумшак темирге, мис темирине жана анын ар түрдүү сортторуна чегерлөө жасап, атайын ушундай буюмдарды жасоо искусствосу абдан жогорку деңгээлдөнүкөн. Мына бүгүн ошол Исфахан шаарынан дүйнөгө белгилүү ошол уста бүгүн өзүнүн чыгармаларын алып келип, кыргыз көрүүчүлөрүн тааныштырып атат. Андан сырткары каллиграфия боюнча дагы эң мыкты адистер өздөрүнүн чыгармаларын алып келип көргөзмөгө коюштур. Мындан сырткары бизге жакшы белгилүү болбогон мына моундай бир сүрөттөрдү түзүп, бул жерде ар кандай Кур'аны Каримден алынган, хадистерден алынган, учкул сөздөрдү ушундай көркөм бир образга айландырып түзгөн дагы ушундай бир булардын өнөрү бар. Ушул өнөрүнүн өкүлдөрү да келиштир. Кыскасы Иран усталары, Иран художниктери бул жаатта абдан жакшы ийгиликтерге жетишкен жана өздөрүнүн мыкты чыгарылмаларын алып келип бизге тааныштырып атканы абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Жана эки элдин, Кыргыз элинин жана Иран элдеринин достук мамилелеринде дагы мындан ары дагы бекемделип, маданий жактан биздин байланышыбыздын, бири-бирибизге болгон байланышыбыздын мындан ары дагы артышына жана түшүнүшүнө чоң салым кошот деген ойдомун. Көргөзмө 13 марттан 16 мартка чейин созулат. 4 күндүн ичинде көргөзмөгө келгендерге мастер-класстар өткөрүлөт. Аларга керектүү шаймандар жана материалдар дагы берилет.